Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, эфирдеги берүүлөрүбүздү ой пикир программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Бүгүн дагы чек ара маселесин козгойлуу деп турабыз. Студиябыздын мейманы мамлекеттик саясий ишмер, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келдиңиз. Дароо эле бүгүнкү соңку чек арага байланыштуу окуялардан баштасак, кечинде эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери ок атпоо тууралуу келишимге макулдашты, келишимге кол коюшту. Бирок мындай келишимдер буга чейин дагы болгон эки тараптуу, бирок ага карабай тажик тарап бир нече жолу куралдуу кол салуу уюштурду биз тарапка. Азыр 40 миңдей биздин жарандар ошол чек арага жакын аймактардан коопсуз аймактарга көчүрүлгөн, алар азырынча баягы өздөрүнүн жашаган жерлерине жибериле элек. Эми ушундай кырдаалда биз кандай кадамдарга барышыбыз керек, эмнеге даяр болушубуз керек, ушундан баштасак. Эми бул окуяга баа бериштен мурун биз кылчайып кичине бир 2-3 жыл мурдагы мезгилге кайрылсак, өзүңөр билесиңер, мындан туп-туура 1,5 жыл мурун ушул окуя болгондо. Ошол окуя башталганда апрель 29-30 21-жылы. Ошондо байкасаңар, ушул бүгүнкүдөй эле жанагындай аксай эмеден башталганда, теги кулундуу максаттан башталып, анан ошол Воруктун жанында кыргыз айыл, биздин айыл Аксайга чейин аттуу болгондо, ошол жерден чабуул көргөзүп, ошол айылдардан тегерегинен анан биздин жерге кирип келишкенде, ошондо да жабыркап 36 киши бизден баягы каза болбоду беле. Миңдеген киши өз үйүн тыштап, өз жеринде, кыргыз жеринде качкын болгондо. Анан экинчиге бир дагы фактыга көңүл буруш керек. Жайында көлдө жолугушту, Чолпон Атада Борбор Азиянын президенттери. Эми ошол жолугушу болгондо 5 Борбор Азия мамлекети ушул достук, жана бирин-бирине баягы курал колдонбоо, ушундай достук мамиледе бир тууган эл болуп, ушул Орто Азия өрөөнүндө ушундай тынчтык болсун дегенде, ушундай келишимге кол коелук дегенде, 3 мамлекет Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан кол коюп, Тажикстандын президенти баш тартканда, мен парламент менен кеңешишим керек деп. Эми Түркмения болсо кол койбогон, ал түшүнүктүү. Түркмения 30 жыл мурун эле биз нейтралдуу мамлекетпиз, эч кимге кошулбайбыз деп, солго да оңго кошулбайбыз, биз өзүбүздө жолубуз бар деп туруп, булар нейтралдуу мамлекет катары дүйнө жүзүнө ООНдон дагы регистрация өткөндө каттоодон өтүп койгон. Анан мына бул окуя көчөгү болгон 14, 15, 16-сындагы болгон окуяны карасаңар, так эле ошондой башталды. Ошол эле кулундуу максаттан баштап эле ошол эле Аксайга чейин 10-15 жерден аткылап, 10-15 жерден биздин жерге кирип келишти. Мунусу аз келгенсип кетээрде ушул эки жетекчи, эки мамлекеттик ошол өкмөттөр аралык чек ара боюнча комиссиянын жетекчилери, алардын коопсуздук кызматынын жетекчиси, Кыргызстандын коопсуздук кызматынын жетекчилери жолугуп, кол алышып, достошкондон кийин дагы ок чыгарып, анысы аз келгенсип, эртеси мына силерге деп туруп, орусча айтканда дверью хлопать этирип, мындай эшикти тарс жаап туруп, чоңалай өрөөнүнөн дагы атып кетти да. Мунун баары эми эмнеден белгилейт? Мурдагыдай көп ишене албай калдык. Элибиз дагы, өкмөтүбүз дагы коңшу мамлекетке ишенич жок болуп калды. Албетте кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин жөнөкөй карапайым тажик элине доо арызыбыз жок. Биздин принцип жанагы, анан биздин жанагы доо арызыбыз ошол азыркы аскер саясий Душанбе бийлигине. Ушуларга эмне үчүн ушундай Фергана өрөөнүндө чоң ийри бир саммит өтүп атса, Фергана өрөөнүнүн бир бурчунда Шостун саммити өтүп атса, ал жерге 14 мамлекеттин өкүлдөрү келип, жетекчилери келип,
Dünya жүзүнүн глобалдык баягы кризистен кантип чыгабыз? Dünya жүзү туңгуюкка барып такалып калды. Ошондон кантип чыгып, кантип тынч өнүгүп кетебиз дегендей маселелерди чечип атса, ошол эле Ферган өрөөнүн бөлөк бурчунда болсо, коңшу мамлекеттин бийлиги Кыргызстанга кол салып, мындайча айтканда агрессия жолу менен бизди басып кирип келип, жанагы элибизди атканын атып, кубалаганын кубалап, тоногонун тоноп, өрттөгөнүн өрттөдү. Бул жеке Тажикстан эмес, жеке Кыргызстан эмес, эки тараптуу мыйзам эмес, эл аралык мыйзамдарды да бузуп келишти да булар. Себеби 49-жылы Женева конвенциясы кабыл алган. Ошол Женева конвенцияда так жазылган. Момундай согуш болгондо, момундай согуш конфликттер чыкканда военный объектилерди баягы өзүңөр баягы бириңерге каршы согуша бергиле. Бирок эч качан жөнөкөй карапайым аскерлерге тиешеси жок элдерге ошолорго аяр мамиле кылгыла. Алардын үйүнө өрттөбөй, өйүнө кол салбагыла, мүлкүнө кол салбагыла, социалдык объектилерге кол салбагыла. Бул жана больница, мектеп, детский сад, магазиндерге кол салбагыла деп ошондой келишим бар. Эл аралык деңгээлде кабыл алган. Ошол конвенцияны булар да одоно бузуп атат да. Жана Тышкы иштер министрлиги булардын жана агрессия деп, агрессия актысы болду деп баа берип атпайбы? Муну аягына дагы кичине аярлык мамиле кылып коюптур да Тышкы иштер министрлиги. Жеке агрессия акт эмес, ошол коңшу мамлекеттин бийлиги агрессор деп баа берип койсок дагы бул дагы ашыкча болбойт эле да. Эми булдан кандай чыгыш керек? Биз эң биринчи чек ара саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек. Себеби буга чейин мен баягы эми тажик мамлекети менен мына 98 жыл болду быйыл чек араны чече албай келатканыбызга. 98 жыл. Эгемендүү 31 жыл болду. Бирок негизи мына бул жерде эмне маселе бар ошол чечилбей атканда? Көпчүлүк багы маселени чоо жайын билген адамдар айтып жүрбөйбү? Тажик тарап буга кызыктар эмес, чек араны бир тактап алууга депчи. Жок, булар кызыктар тактап алганга. Бирок биздин жеринин айрым жерлерди тартып алалык, кемтип алалык деген мааниде ошондой чечип атат да. Булардын саясаты ошондой чек ара. Өткөндөгү баскынчылыгы деле ошол максатта болду да, Эми бул тренировка. Ушуну менен бүтпөйт. Өзүңөр картаны жана кулунду максат, бул лейлек. Кулунду максат кайда? Аксай, Көкташ жана Орто Боз айылдары кайда? Ортосу канча километр аралык? Эгер ошону картаны карасаңар, мындай так ошол кулунду максаттан арка ошол айылдардан, ошол зонадан түз сызык өткөрсөк, жанагы Воруктун так чокусуна барып бир точкага ошол жерге жетет да. Андан ылдый Тажикстан чек арасына дагы сызык сүзсө, ушул 3 бурчтукта, ушул 3 бурчтукту басмайынча булар тынчыбайт. Себеби ошол 3 бурчтукту басып алганда булар баягы 24-27 жылкы документ деп чуркап жүрүшпөйбү? Ушул кыргыздар ушуга макул болбой атат деп. Биз кантип макул болобуз? Жанагынча жерибиз кетип атса 130 000 гектар. Ошон үчүн булар ошону алмайынча алып туруп анан баягы эл аралык уюм, КООМ, ОБСЕ, ООН, ШОС, ОДКБлер анан биз ошолорго кайрылганда алар бул маселени кабырга менен коюп бергиле, силер агрессор болдуңар дегенде алар баягы Воруктун тегерегинде басып алган жерин бизге бербейт. Жанагы алыс жерлерди берип коет, жанагы эми арка кулунду жакта келаткандычы берип туруп, мына биз бердик деп туруп, тигил анклавды булар негизги материк деп коет да, тажик жери. Ошону менен бириктирүү бул эң негизги жогорку максаты. Биз ошону унутпашыбыз керек. Себеби булар сол жак солкулдап турган кези азыр Тажикстан. Бадакшанда от чыгып атат. Орукта элдин саны көбөйүп атат. Территория жер аз да. Мына 1-2 жыл мурун Рахмон ошол жака келгенде, Орукка жолукканда эл катуу койгон маселелерди
Рахмондун астынан. Эмне үчүн жер бербейсиң? Суу жок, жай жок, жумушсуздук, жаштар кайда иштейт? Момундай камалып турсак анклавда, бир короодо 4-5 үй бүлө, балдарыбыз үйлөнө албай атат, үй жок, жер жок депчи там салганга. Чеч же болбосо биз эмне, сен чечпесең кыргыз өкмөтүнө кайрылабыз дегенден кийин бул ошондон ого өтөр чочуй баштады. Себеби мына ошондон ошол элди бириктирип, анан жана транзит власти дейт, бийликти кийинки мураска катары өткөрүп бериш үчүн бул киши ошол момундай иштерге барып атат. Ички саясий сөзсүз түрдө ошону биринчи ошону максаттап, ошону көздөп, буга баягы Кыргызстандын кызыкчылыгы деле кереги жок, Борбор Азиянын тынчтыгы деле кереги жок. Буга жанагы маселелерди чечиш керек да өзүнүнчө. Бирок чечсин. Бирок чечкенде кошуналар менен сыйлашып, сүйлөшүп, жана биз айтып атабыз го, тажик элине мындай доо-арызыбыз жок. Биздин бийликке доо-арызыбыз бар Душанбедеги. Биздин баягы талаш тартышты дипломатиялык, саясий, мындайчы кыргызча айтканда ийип отуруп түз чечели деген, сүйлөшүү жол менен чечели деген принципке булар даже кулак төшөп коюшкан жок. Ушул чек араны чечүү маселесинде эми түрдүү пикирлер айтылып келет да, өткөндө эле ушул биздин студиябызда айрым мамлекеттик саясий ишмерлер айтышты. Ошол шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерде жашаган жарандарга эки өлкөнүн тең жарандыгын берип, анан бир маселени чечсек болот дегендей пикирин айтты да. Сиздин пикириңизде кандай бир жолдору бар да? Жер алмаш керек деген дагы пикирлер бар. Эми ал чек аранын жанында жанагындай эки жарандык бериш деген мурда деле бул сөз бар болчу, сунуштар. Бирок ал азыркы учурда бул ыкманы пайдаланганга шарт да жок, мезгил да келе элек, ачыгын айтканда. Саясий маданияттын жоктугунан, башка бир эл аралык, эки мамлекеттин ортосунда аралык мүнөз бөлөк болуп аткандан бул да кичине оор жаратат, оорчулуктарды. Бирок жанагы жер алмашуу маселесин биз 13-14-жылы көтөргөнбүз. Буларда кичине жок деген да эмес бизгечи, карап көрөлүк деген. Мындайча айтканда суу баскан жер менен суу баскан жерди алмаштырып, кайрак жерди кайрак жер менен алмаштырып, таштак жерди таштак жер менен алмаштыралык деген мына ошолор бар болчу. Бирок бул жерде дагы кичине жергиликтүү булардын эли дагы кичине бир башка бир претензияларды коюп, сунуштарды берип, башка бир шарттарды коюп, анан биз аларга бара албай, анан булар да ошол жолду мындай көп көңүлдөнгөн эмес да. Бирок бул ушул чек ара чатагын чечкендин бир ыкмаларынын бири. Биз деле жана Пастарык деп атпайбызбы? Ошонун астында бир анча-мынча үй бүлөбүз бар. Жана Көктерек деген жерде да бир 21-23 түтүн үй бүлө, кыргыздын үй бүлөлөрү бар. Жанагы Мазаевдин жеринде да бир 15-20 чакты үй бүлө бар. Ошолорду менен алмаштырып мындай ойлоштурса болот. Бирок бул жерде биринчи иретте жөнөкөй жана тажик эл менен кыргыз жарандары эл менен сүйлөшүп туруп анан чечиш керек да бул жерди. Анан жана шахмат үйлөрдү илгери өкмөт бөлүп берген. Акча бөлүп сатып алгыла деп, кийин алда аягына чыкпай калып, аягында прокуратура кылмыш ишин козгогонун деле өзүңөр уккансыңар. Эми ыкмалар бар. Эми баягы мен айтканым жана саясий чек ара саясатын өзгөртүш керек дегенде мына ушул мурдагы ыкмалар иштебей калды. Мурдагы ыкмалар ал 5 жыл иштейт, 10 жыл иштейт, анан мезгил өзгөрөт да, доор өзгөрүлүп, эл өзгөрөт, көз караш, саясат өзгөрөт, экономика өзгөрөт. Мына ошого жараша ыкмада өзгөрүш керек да. Жаңы талапка. Мен ойлойм бул жерде эң биринчи азыр биз мындайча айтканда булар менен сүйлөшүүдөн, чек араны тактагандан кичине алысташыбыз керек. Эң биринчи биз азыр жанагы элди ойлошубуз керек. Жана Жабыркага 140 000 деп айтып атпайсыңарбы? Өз жерин тыштап качкандар, айылдарды үйүн тыштап кеткендер. Мына о мажбур болду да алар.
ошолорду кантип жерине үйлөрүнө кайра кайтарабыз. Себеби алар 1,5 жыл мурун болду, жакшы болду, сүйлөштүк деп эптеп алып бардык элек, сооротуп. Мына кайра 1,5 жылдан момундай болуп, жана балдарынан ажырап атса, мүлкүнөн, үйүнөн ажырап атса, өртөнүп атса, азыр кантип аларды алып барабыз? Мына ушул маселени чечиш керек. Кыш жакындап келатты. Жылуулук маселелерин, жана үйдү, баягы башка мамлекеттер жардам берген курулган үйлөрдөн өйдө өрттөнбөдү. Мектеп, больница, магазин тонолду. Ошолорду кантебиз? Мына ошолорду. Анан эң негизги жанагы жоокерлерибизден мына кандай аларга бүт эл таазим кылып атат. Ошол мындай чыгаан уулдарыбыздан ажырадык. Мына ошолорго мындан ары ушундай уулдарыбыздын өмүрү кыйылбаса экен деп ушул маселелерди ойлонуш керек да. Бул эми бир күндө бул маселени чечкенге болбойт. Бирок мен ойлойм, момундан жыйынтык чыгарып, президент коопсуздук кеңешин чогултуп, ушул маселени коюш керек. Секретариат жана коопсуздук кеңешинин секретарына коюп ушуну чечкиле деп. Бул эмне? Бул ушул маселелер элдин көйгөйлүү маселелерин жанагы атасынан ажырап балдар калды да, 5 баласы бар, 4 бала. Ошолордун келечегин ойлош керек. Ошолор боюнча тиешелүү документ, токтом кабыл алыш керек. Ошолорду кабыл алып туруп, анан ушул коопсуздук кеңеш өткөрүп туруп, ушул жаңы жана саясат, чек ара саясаты боюнча жаңы багыт кабыл алсак, анан ошол жерде жана ыкмаларды да иштеп чыгышыбыз керек. Бирок ыкмаларды даана ошол изилдечү, ошол чек ара менен түшүнүгү барларды ошолорго тапшырсак да, адистерге көрүнгөн өтүп баратканда келсең комиссияга кир дебей, мына ошолор. Бул элди чек арадан кичине алысыраак кармаш керек деген. Эми ал деле алысыраак кармаш керек деген деле башка үйлөр турат. Ал өкмөттүн азыр бийликтин каражаты деле жок эми. Ал айылды көчүргөнгөчү. Бул жерде биз азыр келишим даярдашыбыз керек. Жана эки ыкмалардын бири бул да, сурап атпайсызбы, кандай ыкма деп. Жана эки жетекчи жолугуп чек ара боюнча сүйлөшүп атпайбы? Ушул эки жетекчи чогулуп атканда, жана атпайлык, силер аскериңерди ал жака алып кеткиле, биз алып кетелик, анан бир патруль бололук деп атпайбы? Бул мурда иштечи. Азыр бул көп иштебей калды. Көрүп атасыңар. Кол коюп эле кайра эле аткылап атат. Ошон үчүн ушундай протоколдорго, келишимдерге, сүйлөшүүлөрдүн документтерине сөзсүз түрдө бир пункт кирип коюш керек. Женева конвенциясынын баланча беренесинин негизинде эки мамлекет өздөрүнө милдет алат. Чек арада тынчтык орнотуу, элдин коопсуздугун, жашоо турмушунун коопсуздугун, өмүрүнүн коопсуздугун милдеттем алат деп кол койдуруш керек да. Ошондо гана булар эртең булар чатак чыгарып аткыласа, бирдеме болсо, биз ошону сотко беребиз эл аралык. Мына өзү кол коюп, өзү атты биздин жарандарды деп туруп, бизге жеңил болот да. Анда дүйнө жүзү буларды айтат, булар бул эмне деген жетекчи коңшу мамлекетти. Өзү кол коюп, момундай Женева, ООНдун бул документтерин, эл аралык жанагы саясий жана жарандык укуктар боюнча документ бар эмеспи? Чоң пакт бар. Алда да ушундайлар көргөзгөндө, ошолорду ООН баарыбыз таанып, баарыбыз кошулуп кол чаптык элек. Анан булар аз келгенсип, кыргыздар сунушта ушуларды протоколго кол коюп, булар менен неметип алса, анан 3 айдан кийин аткылап атат деп, даана булардын аберин кетирет да. Ошо буга чейинки окуяларда дагы эл аралык сотко кайрылсак болмок, жок дегенде материалдык чыгымдарыбызды төлөтүп алсак болмок деген. Ушунда келишимде ошол нерселер, эл аралык келишимдер каралбай калган үчүн биз сотко бере албай калдыкпы же бул жагы? Быйылкыны сотко беретко, себеби Ген прокуратура иш козгоду. Анан мен ойлойм, бул аздык кылат. Ген прокуратура бул бийлик да бар иш козгоду. Азыр президенттин указы менен же премьердин токтому менен, эл аралык сотко баргандан кийин президенттин указы менен бир
коомдукпу, улуттукпу, мамлекеттикпи бир комиссия түзүш керек. Эми ал жерге чиновниктерди эле кирип койсок, эл аралык уюмдар кабыл албайт, көп ишенбейт. Мамлекет өзүн жактап атат депчи. Ага жанагы мындай бийликте иштебеген, мамлекеттик кызматта жок адамдарды кошуш керек да ошол жерге. Жанагы юристтер бар. Мына жана Саня Токтогазиева, Клара Соронкулова, Динара Шарахунова сыяктуулардычы ушуларды кошуп, анан жанагы эл аралык укук деген да түшүнүк бар да, ошону кичине билген изилдөөчү юристтерди, чек ара маселесин билген, чек ара эмне дегенин түшүнгөн, чек ара деп эле жалпы бир сөз менен айтабыз, ал чек ара деген бир сөздө 1000 мындай багыттар бар, проблемалар бар, суроолор бар, түшүнүктөр бар. Мына ошол чек ара дегенди кичине түшүнгөн, ошолорду кирип турган, алар даярдап турган, ошону берсе, ошол комиссиянын жыйынтыгы, корутундусу аны англис тилде которуп туруп тияка жиберсек, алар кабыл алат. Сөз түрдө кабыл алып түшүнбөй, кыргыздар момундай жеке прокуратура эмес, коому катышкан комиссия, мамлекеттик комиссия болуп, мына момундай жыйынтык чыгарыптыр, колдош керек деп туруп, колдоп, соттош керек деп, компенсация төлөттүрүш керек, момундай кылыптыр. Янан келечекте даже үчүнчү эскертүү кылыш керек. Азыр 1 метр кыргыздын чек арасына жакындасаң, көзүң чукалабызга чейин деп туруп, ошол жана эл аралык деңгээлде ушундай кагазды биз азыр шарт болуп турат да, мүмкүнчүлүк. Эгер жакшы, акылды калчап, жакшы иштеп, ушул документтерди даярдасак, биз сөз түрдө утабыз. Жана эл аралык сотту дагы, эл аралык уюмдар дагы жана ушул маселени карап атканда дагы туура жыйынтык чыгарып алабыз да. Ушундай кооптуу окуялардын кайталанбашына бул өбөлгө боло алабы? Ушундай сөзсүз түрдө кадамдар же баягы кепке сөзгө келбеген жетекчилер кайра эле ушуну кыла берет? Жок, мындай да жөнөкөй эми баягы ООН, ОБС алыста, ШОС аларга жеткенче мына колубузда бар. Эртең бүрсүгүнү биздин өкмөттүн вице-премьери жолугуп атат, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы. Жолукканда айтыш керек, ай, кол кой. Дос болобуз, атпайбыз деп атасыңбы? Ошого 4-пункт жазалык. ООНдун могуреки эл аралык пакт бар, жанагы жарандык саясий укуктар боюнча. Ошонун момундай статьясынын негизинде, ушунун негизинде мен ок багытпайм. Женевский конвенциянын 4-там беренесинин негизинде мен чек ара бузбайм, мындай атпайм, тонобойм, өрттөбөйм деген сыяктуу да ушундай кол койдурбаш керек. Бул да чоң тормоз болот. Түшүнгөн адамга түшүнгөн. Тажикстандын бийлигинде баягы түшүнбөгөн адамдар жок, билим сабатсыз адам жок да. Мен көбүн билем, иштеп калдым да алар менен көп жылдан бери. Күч структурасында дагы жанагы жөнөкөй беркими жарандык министрликте дагы күчтүү тажрыйбалуу көп билген саясатчылар отурат да. Мына ошолор да түшүнөт, эртең айтат, чечип Кыргызга кол салабыз дегенде алар да айтат, дүйнөбүз нит болобуз, эртең эле бизди кебез жип менен эле муунтуп салат кыргыздар эл аралык уюмдарга кайрылып. Ошон үчүн биз кол койгонбуз да деп туруп тартынып турат да. Бул да тормоз. Бул тормоздун бири. Экинчи армиябызга жанагы азыркы жанагы Россиянын ким бизге сатам десе, Россия же арзан сатам десе Россия, Кытай сатам десе Кытай, Турция, Америка ким болсо да куралды алып туруп коюп койсок, биз аны сатып алып ошол тажик элин мамлекетин талкалайбыз деген эмес. Ошолор ошол куралдын турган өңүнөн көрүп чочусун да, түшүнөн дагы түн ичинде ойгондо чочугандай кылыш керек да. Дагы бир ыкма. Мына ушул сыяктуу. Анан биздин баягы армияны модернизация кылыш керек. Чек ара кызматы. Мен да айталым, чек ара кызматын өзүнчө бөлүш керек. Биз кичинекей мамлекетпиз. Россия, Казакстан бул чоң мамлекеттер чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук кызматын бириктирип койгон себеби Россиянын мисалы трубопровод транспорту бар, көпүрөлөрү бар, темир жолу бар, корабльдер, кемелери чек арадан өтүп атат. Алардын коопсуздук маселесин чек ара кызматынын жалгыз
жетпейт. Жана газопроводдорду, линия электропровод чуалып линиялары кетет чет өлкөлөргө, Азияга, Европага. Алардын коопсуздук маселени чегара кызмат, чегарачы чегараны кайтарабы же ошол жерде кемелерди да кайтарабы. Ошон үчүн жана коопсуздук кызматынын атайын бөлүктөрү бар да, спецназдар. Ошолорду колдонуп, ошолорду жактап алганга, ошого пайдаланчу алар ошентип койгон. А бизде кичинекей мамлекетке өзүнчө болуш керек, өзүнчө. Себеби болдубу бирдеме? Баткендин заставанын начальниги же Баткент чегара отрядтын командири ал тияк бияка улуттук коопсуздук кызматына доклад бербей, тияк эметпей, жооп күтпөй эле ош жерден эле в ружье личный состав чыккыла, чегараны колбойбуз, бөлүнгүлө, оң жакка, сол жакка автоматыңар, куралыңар даярдагыла, душманга огонь деген команда бериш керек да. Өз алдынча чечим. Өз алдында чечим кабыл алыш керек. Себеби азыр мезгил бөлөк да. Эми менин жеке оюм, мен баягы мурда чегара кызматын 1-2 жолу жетектегем, ошон үчүн айтып атам да. Бирок бул мамлекеттин кызыкчылыгы, коопсуздук кызыкчылыгы үчүн айтып атам. Ошол эле жогоруда айтылган эл аралык уюмдар, сөзүңүздүн башында айттыңыз, былтыр дагы Дүйшөмбүдө ЖККнын жыйыны өтүп аткан учурда ушундай окуя болгон. Быйыл Самаркандта ШКУнун жыйыны өтүп атканда ушундай окуя кайталанып атат. Анан коомчулук сынга алды да, ошол Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында ушул маселе бир көтөрүлбөйт беле, башка президенттер тарабынан деле айтылса болбойт беле дегенчи. Эми таасири ошол уюмда. Башка президенттер мындай айтса болмок да, күн тартибин бекитип атат да, бекитип күн тартиби бол, биринчи, экинчи, үчүнчү вопрос дегенде, эми башка президенттер, айтышы мүмкүн болчу. Коллегалар мына жаңы маалымат тарап атат. Ушул биздин Шанхай кызматташтык уюмунун 2 мүчөсүнүн ортосунда согуш башталыптыр, жанжал чыгыптыр, эл каза болуп аттыр. Ушуну бир угуп койбойлукпу? Эми биз киришкен жокпуз. Биз буларга тигиндей кыл, мындай кыл дегенге акыбыз жок. Бирок сунуш катары мүмкүн булардын көңүлү болор. Бизге маалымат берип койсо, анан биз ошол маалыматты кабыл алып, анан чечсек өзүбүзчө отуруп алып, жабык эшиктеби, ачык эшиктеби, ушундай деп койсо, мүмкүн болот беле деп ойлойм да, бирөө чыкса. Бирок көбүнчөсүнүн мен ойлойм, ошолдо эле ойлоду, эми ушул эки мамлекет болду. Биз болсо чоо жайын билбейбиз. Радио, телевизордон угуп алып, интернеттен угуп алып, маселе көтөргөн туурабы, туура эмеспи, бул экөө өзү чечсин дегендей кылдыбы дейм да. Бул эки мамлекеттин президенти. Булар эми сунуштаса карайлык. Сунуштабаса бирдеме десе, эми булар унчукпай турса, мен кантип көтөрөм дегендей кылдыбы. Бул мен баягы аралашып, ушундай көп сүйлөшүүлөргө аралашып калбадым көп жылдары. Ошон үчүн ичинен да сыртынан да көп билем да, ушундай көп нерселер болот. Эми ал жерден албетте эми ар кандай айтып атат. Мына өзүмө мага деле айрымдары чалып айтып атат. Уш жерде бир кайсы мамлекеттин президенти ошол жерден туруп, могул маселени карагыла, чечим кабыл алгыла. Бирок мен азыр жеримде моомдо болуп атыптыр. Маселе чечим кабыл албасаңар, мени кечирип койгула, мен анда чыгып кетишим керек. Отурумдан деп койсо, ошондо отушка ээ болосуңар деген дагы мага чалып айтып атат да, эл аралык. Чет өлкөнүн изилдөөчү, саясатчылары. Эми ким билет? Бирок мен ойлойм, жана бүткөндөн кийин бир нерсени байкадыңарбы? Саммит бүткөндөн кийин эки президент жолукпадыбы? Жолукканда, жолугу бүткөндөн эле биздин президент шашып сразу аэропортко кетти. Даже Россиянын журналисттери интервью сураса, спешим, шашып атабыз деп сый айтып туруп эле, шашып келип эле коопсуздук кеңеш өткөрдү. Мен ойлойм, сөз болду. Сөз болгондо да катуу болуш керек. Кыска болсо дагы, бирок катуу сөз болуш керек. Көрүшөрбүз дегенге чейин барды болуш керек. Мен ойлойм, ушул азырынча ушул да жетиштүү дейм да.
Егер совсем жолукпай, сөз жолугуп туруп анан жөн эле чай ичип тарап кетсе бир жөн эле. Бирок жанагы мен эми ал жерде болбогондон кийин, бирок жанагы ситуацияны өзүм көрүп туруп, мен да күтүп отурдум да. Көрүп туруп, анан жана Россиянын телевидениянын корреспонденти ушуну Кыргызстан президенти, Тажикстан президенти менен жолукту. Биз маалымат алганга аракеттенип, бирок ал киши шашып атам деп отуруп самолет менен учуп кетти Бишкекке дегенден. Демек сөз болду. Болгондо дагы жөнөкөй мындай салмактуу, орчундуу маселе кыска убакыт болсо дагы айтылды да. Ошо чек араны чечүү маселесинде буга чейин дагы пикирлер айтылып келет. Үчүнчү өлкөлөр же үчүнчү тараптын же ошондой эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен чечсе болот, сөзсүз аралашыш керек деген. Сиздин пикириңиз кандай? Эми бул албетте теория жагынан алганда мүмкүн. Мүмкүн. Себеби азыр мындайча айтканда чыгыш жак же батыш жак алдыга чыгып кетеби деген маселе турат да. Же чыгыш жак кризиске батат, же батыш жак кризиске батат деген маселе турат. Же чыгыштын келечеги бар, батыштын келечеги бар, же жок экөөнүкү дегендей эми болуп турат. Албетте жанагы Ближний Восток, жакынкы чыгыштагы 11-жылкы Сирияга чейин, Ливия, Алжирден баштап Сирияга чейин окуялар, Украина окуялары, Борбор Азияда эле тынч эмес, Карабак жанагы Кавказда дагы окуялар. Муну алсаң албетте мүмкүн деши мүмкүн. Бирок муну ачык айта албайт эч ким. Бир да саясатчы муну айта албайт. Изилдөөчүлөр айтышы мүмкүн. Себеби факты жок. Саясатта жүргөн киши факты менен айтыш керек. Эгер фактыны сен ачыкка чыгара албайсыңбы, анда сен айтпашың керек да. Бирок мен ойлойм, могу жерден таасири бар же жок деп, э? Да, уж жерден бар, могуга бар, тигини тугуруп койду, булмуга мынтип койду, түртүп койду, тиги түшүнбөй барып ошого малынып алды деп факты менен айтыш керек да. Бирок мунун баары мен ойлойм 1-3-4 жылдан кийин даана билинет. Азыр кичине ушундан алыс болушубуз керек. Азыр просто биз бир нерсени белгилеп туруш керек. Бул коңшу мамлекетинин президентинин макулдугу менен болгон ушул агрессия. Ал киши макулдугун. Себеби аякта бөлөк система иштеп атат. Саясий система бөлөк, башкаруу системасы бөлөк. Ал жерде жанагы мен өткөндө интервьюда айтпадымбы? Бир да солдат, бир да танк, бир да аскер машинеси ары бери жылбайт. Тияктан Душанбеден команда болмойчу. Ошон үчүн булар болсо каптап келбедиби? Даже жанагы мобилизация кылып 20 000 кишини чогултуп военкомат аркылуу чогулта коюшуптур да. Бул эми бир күндө болгон жок да. Бул даярдык 10 күн, 15 күн, бир айда мүмкүн даярданып атты. Мүмкүн андан да мурун, мүмкүн баягы өткөн 1,5 жылдан бери даярданып атты. Танкалары баары даяр болуп эле күп этип эле кирип келишти. Жанагындай биз да сезбей, билбей да калдык да. Даярдык катуу болгон да. Ушул коңшу мамлекет жакын туруп биз билбей калдык анан. Демек булар жакшы иштеп койгон да, профессионалдуу деңгээлде иштеп койгон. А биз болсо муну же көзүбүз көрбөй, же кулагыбыз укпай калган да, мындайча айтканда. Муну дагы жанагы мен ойлойм прокуратура, генералдык прокурор жана комиссия болсо муну да иликтеп, биз да жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Анан баягы жыл сайын ушинтип элибиз чуркап, өзү жерибизде өзүбүз качкын болуп жүрөбүзбү? Мынтип жүрсөк эртең көлдөн качабыз, нарындан качабыз, таластан качабыз, Ош Баткенден качабыз. Каяка качабыз? Бөлөк жерибиз болбогондо эми. Биз же Кыргызстан болот, же болбойт. Мына бирок болуш керек. Биз Кыргызстанды сактап калышыбыз керек. Ушундай кырдаалда бир канча жолу маалымат согушунун дагы маанилүү экени билинди да, сезилди. Кече Тажикстандын тышкы иштер министрлиги бул нерсени мойнуна алды, маалымат жактан утулдук деп. Азыр бул багытта кандай иш жүрүш керек? Бул токтобош керек да, менимче, тынчып калды деп эле. Биз биз маалымат согуштан утулдук деп койгондо, буга да көп ишене бербейлик, буга да кубанбаш керек. Эмне үчүн? Бул атайын
баягы бизди сооротуш үчүн биз баягы биз уттук деп майрамдап калсын дегенде айтылды да бул сөз атайын токтотсун деп. Себеби биз баягы күч ала баштадык да биздин блогер, силер журналисттердин жардамыңар менен. Бул жерде жеңиш чынын айтканда бизди бийликтин жеңиши эмес, бул блогер силердин жеңишиңер болду. Ошол маалымат согушту силер жардам бердиңер да. Анан булардын даярдыгын байкасаңар, дүйнө жүзүн жанагы бүт мировой интернет сайттарга, СМИлерге, массалык маалымат каражаттарына орус, англис тилде тексттер даярдап таратыптыр да. Демек даярдык болгон. Алдын ала. Биз ошол булар жөнүндө баягы эметип атат. Азыр анализдесеңиз булар катуу кетип баратат азырчы. Азыр күчтөп, огөтөр күчтөп. Булар баягы экинчи тепкичине өтүштү да. Мына ошолорду биз дагы эске алып, анан ушуларды мындан кийин ушундайлар баягы сооронуп, алданып, булар кыйын десе ошо деп бизди мактап атат дебей, жок. Мактагандан шек санаш керек да. Мактагандан шек санаш керек. Значит, биз бир жерде туура эмес иш кылып, же туура эмес иш кылып атсак, ошол жолдон булар тайып бөлөк жакка кетсе деп мактагандын да эмеси бар да. Себеби мен айтайын, мындай көп өкмөттөр аралык, көп парламенттик мындай делегациялар менен көп жолугушууда болдук да. Ошол 1-2, 3 президенттер менен иштеп жүрдүк. Коңшу мамлекеттердин айрым жетекчилери амалдуулук кылып биздин президенттерди, премьерлерди, спикерлерди алдап кой чакырынчы. Ой, сен менен бул айыл чарбаны, же там транспортты, же электроэнергияны, же жанагы чегара маселен челиктеди эле силердин бир чиновник министриң бар экен, же зам министриң, же акимиң, же жана бөлүм башчың. Ошол эле кашайып макул болбу, ошон үчүн иш жылбайт десе эле биздин президенттер келип эле ошол отдел болсо, отдел, аким болсо, акимиятты бүт баарын түп тамырын бери жулуп ыргытып ишчи. Кийин 3-чү президент түшүнүп калды биздинчи. Атамбай. Ол түшүндү, ал айтып берсек. Ай, момундай алданба. Сен далга чаап, момундай деп койсо кыйынсың десе эле эметип түшүнүп бол. А бирок кийинкилерди кайралдай баштады да булар. Мына келечекте ушуларга жол бербеш керек. Кимди жамандап атса, наоборот, ошол кызматкерди сакташ керек. Ошол, значит, ошол туруштук берип атат. Элдин, мамлекеттин кыргыздын кызыкчылыгын талашып атат. Ошолорду сакташ керек да. Биз болсо тигилер коңшуналар муну жаман көрөткөн делегацияга кошпогула дейбиз. Бул баягы сабатсыздык да. Түшүнбөстүк. Маалымат айдыңында биз кандай иш алып барышыбыз керек мындан ары? Эми эң биринчи бир нерсе башыман өттү, ошону айтып кетейин. Чегара сүйлөшүүлөрдү, чегара маселелери менен сүйлөшүп жүргүзсөм эле коңшу мамлекеттер айрым учурда пресса жок, прессага чыгарбайлык деп эледи. Эми эчтеке деле жок. Биз баягы Россиянын атом бомбасын уурдап келелик деп сүйлөшкөн жокпуз да. Секрет деле жок. Баягы барардан мурун эртең мен кошуналар менен сүйлөшөм. Мен момуну алар муну айтышы мүмкүн, мен муну айтайын деп, аны мүмкүн секреттир, убактылуу, бир күн, 2 күн секрет. Бирок мен жолуккандан кийин тиги делегациям аларга айткандан кийин, алар кабыл алып, же кабыл албагандан кийин андан эмне секрет кылам? Ошол биздин көп кемчилигибиз болгон, жашырып да, болбогон жашырып, болор болбос деле жашыра беребиз. Ансы деле эл билет. Бирок биз окуп жашырабыз да, ошон үчүн өкмөт ошол сүйлөшүп эмелердин маалыматын бөлүштүрүп силерге берип туруш керек. А силер ошону каалап туруп өзүңөр билесиңер, ошону коомчулукка жеткирип туруш керек. Ачыктык болуш керек. Жашырганда жанагы орууну жашырсаң ыкмаңды жашыр. 1-2 күн билгизбей, 1 ай. Бирок сүйлөшүп бүткөндөн душманга айтасың да, анан өз элиңден ошол айтканыңды жашырасың. Бул түшүнбөстүк да. Бул кандай эл деле түшүнбөйт. Ушул жагынан биз иш алып барсак, анда биз маалымат согушун жөн эле отуруп эле, үйдө отуруп эле утуп алабыз булардан.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды, агай. Убактыңызды бөлүп, ушу жерге келип жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен ой пикир жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.